Мен билген сулуулуктун чеги бул ден соолук дейт. Ден соолукка кам көрүү темабызды улайбыз. Урматтуу телекөрөрмандар, жайкы эс алуу бул жөн эле мындай ден соолугубузду чың кылгандыгы менен өзүбүздүн баягы күн көктөйгөн беттин кандай абалда болуусу, ар кандай кремдерди кандай туура колдонуу, бул нерсе айымдарга гана тиешелүү деп түшүнүп келген болсок, көрсө адам баласынын баардыгы эле жигиттер баш болуп мындай кремдерди колдонгон жакшы натыйжасын берип, картаюудан мындай сактайт экен. Бул тууралуу сүйлөшөлү деп студиябызга Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын онкология кафедрасынын ординатору Кеңешбеков Айбек мырзаны студиябызга чакырдык. Кутман таңыңыз менен. Саламатсыз. Кутмандуу таңыңыз менен студиябызга кош келипсиз. Айбек мырза, айтсаңыз, күндүн нуру биздин бетибизге эмнеси менен коркунучтуу болот? Азыр аптаптуу күндөр, алдыда аба ырайында айттык 30-32 градус ысык болот деп жатабыз да. Ушундай ачык күндүн нуру адам баласынын бетине эмне зыян алып келиши мүмкүн? Негизинен эле мисалы зыян боюнча айта турган болсок, бул ультрафиолет именно нурлары зыян болот да. Ал ультрафиолет нурлары өз ичинен 3 түргө бөлүнүшөт. Бул ультрафиолет А, ультрафиолет Б жана ультрафиолет С нурлары. Ал эми мисалы мелазмалар, хлоазмалар, в том числе веснушкалар и злокачественные новообразования, в том числе меланомалар, ушулардын бардыгы именно ультрафиолет А нурларынан жана Б нурларынан мындайча айтканда күнөөлүү да, ультрафиолет нурлары. Анан негизинен ультрафиолет нурлары ушу бир гана мелазмаларды, хлоазмаларды эле чакырып койбостон, бул биз медицинада мындайча айтканда вторичный заболевание деп коебуз. Вторичный заболеванияларда чакырышат. Башка ооруларда пайда болот. Башка ооруларда чакырышат да. Мисалга ала турган болсок, бул мисалы ар кандай угрилер да пайда болушу мүмкүн. Угрилер пайда болуп и в том числе фотостарение. Эмне үчүн, мисалы эмне үчүн Япония мамлекеттеринде или АКШда эмне үчүн аларда фотостарение жок? Анткени алар все защитные средства они активно используют. Мисалы ал эми бизде ошол SPF кремдерди SPF кремдер мисалы ошол эле SPF кремдери бизге эми келип, эми окушуп адамдар эми үйрөнүшө баштады да. Ал эми Япония мамлекеттеринде 50 жыл мурда, 100 жыл мурда эле аларды билишип, ошол эле SPF кремдерди активно они использовали. И у них, соответственно, фотостарение жок. Ал эми бизде болсо мелазмалар көп, мелазмалар көп. Именно, скажем, у женщин, да, свыше 40 лет, их очень много. Негизи ушул айтсаңыз, азыр биз SPF кремдерди көп сунуштап келебиз да, сиз айтып атпайсызбы? Ушул түшүнүк бизге калыптанып калды да. Ошону айымдар, мырзалар дагы колдонуш керекпи? Анан кантип тандаш керек ушул кремдерди? Түшүнүктүү. Негизинен SPF крем, мындайча айтканда солнцезащитный крем деп коебуз бизде. Ал кремди мырзалар дагы, айымдар дагы, школьниктер дагы, балдарга дагы бериш керек. Ооба, негизи бардыгы колдонуш керек. Ооба, барды колдонуш керек. Анан кийин негизи эң биринчи биз маани бере турган нерсе негизи SPF адамдын фототипине карата алынат да. Мисалы ала турган болсок, негизи SPF-тин эки види болот. Основанный на химическом основе и на физическом основе. То есть, если химическая основа болсо, ошол эле SPF кремдин составында химический мындайча айтканда заттар бар деген сөз да. Ал деген сөз, эгерде бул индивидуально болот, эгерде ар бир адамда ошол химический элементке мисалы алсак аллергиясы болсо, ал зыян болуп калат. И биз ошону эске алуу менен школьниктерге, айымдарга, мырзаларга биз в основном физический основадагы SPF-тер сунуштайбыз. Анткени алардын составында химический элементтер жок,
мындайча айтканда зыяндуулугу аз да. Анан химический SPF-терди сунушталбайт. Андан кийин ошого менен бирге эле негизи SPF-ти алуудагы эң биринчи бул эң биринчи максат бөлүү бул деген мисалы адамдын фототипине карата SPF алынат. Эгерде адам ак өңдөгү адам болсо, биз ага SPF-ти мисалы 20 15-20 SPF-ти сунушталабыз. Анткени дегенде мисалы эгерде адам ак түстө болсо, биз SPF 20дан өйдө сунушталабыз да. Мисалы 20, 30, 40, 50лөрдө. Анткени эмнеге күнгө күйүү коркунучу жогору болуш керек. Жогору да ак адамдарда. Ал эми эгерде адам сумугуйраак болсо, сиз айткандай кара тор болсо, биз ага SPF-тен ылдыйраак санын сунуштайбыз. Анткени дегенде у людей, у смуглых людей это что означает? У них, значит, много меланина деген сөз да. Меланин жетиштүү болот экен демек. Ооба, меланин жетиштүү деген сөз. В свою очередь меланин деген бул ошол эле ультрафиолет лучтарынан мындайча айтканда защитный механизм да. Биз организм коргоо мүмкүнчүлүгү. Айткан ошондо. Ошо күнгө күйүүнүн дагы бир эрежелери бар экен да. Мисалы чак түштө күндүзгү 12де ачык нурга чыкпаган оң деп. Ошол убактыларына да токтолуп кетсеңиз. Мисалы загар алуудагы биздин мисалы биздин элдин ошибкасы мындайча айтканда катачылыгы, ооба, мындайча болот да. Эң опасный, аябай зыяндуу учуру болуп, бул күнгө күйгөндө саат 11:00дон 16:00га чейинки убакыт болуп саналат. Чак түштө. Ооба. Ушул убакыт аралыгында ультрафиолет Б лучтары, биз жогоруда айткандай эле, алардын саны аябай жогору болот. И, соответственно, кийинки дагы ошол эле мелазма, хлоазма, веснушкалар ошолордун бардыгы именно ушул убакыт аралыгында чыгышы мүмкүн. Бетке чыгышы мүмкүн. Ооба, бетке чыгышы мүмкүн. Ошондуктан окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча негизинен эле загар алуу бул эртең менен саат 8ден 11ге чейин болуп эсептелинет. И 16:00дон 19:00га чейин загар алса зыяны жок болот. Жакшы экен. Мына урматтуу телебармандар, эгерде сиз дагы эс алып, ушул жайкы эс алууда көл жээгине барам десеңиз, күнгө күйөм десеңиз, ден соолугуңузду чыңдайм десеңиз, биздин мына коногубуздун кеңешин эске аласыз деген ойдобуз. Анан ар кандай мисалы үчүн айымдарда ошол күндөн күйүүдөн бир сепкил чыгып кетүү, мисалы бизде де айымдарда эле эмес, жигиттерге дагы аябай кайра күйүү, тери сыйрылуу, анан аягында сепкил менен бүтөт экен да. Ошону мындай жоготуу же болбосо сиз айткандай ар кандай кремдер менен арылууга мүмкүнбү же ошол? Негизи мындай да, бизде азыркы учурда мамлекетибизде көп мисалы ошол эле врачтардын өзүбүздүн эле коллегаларыбыздын арабызда мындайча айтканда жаңылышуулар көп да. Анткени дегенде мисалы кремдер же болбосо майстар ошол веснушкаларды, мелазма, хлоазмаларды кетиришет деп айтышат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Япониядагы окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча бул ошо бүгүнкү күндө турат, изилдөөлөр бар, фактылар менен эч кандай кремдер, эч кандай майстар, сывороткалар дагы эч кандай мелазмаларды кетирбейт. Мисалы биз аларды мынтип түшүнүшүбүз керек да. SPF, майстар, в том числе кремдер, веснушкаларды же болбосо мелазмалар кетирбейт, бирок алдына алат. Көбөйүшүнө тоскоол болот. Ооба, көбөйүшүнө тоскоол болот. Алдына алуу каражаттар экен да. Ооба, максатына колдонсо болот. Демек жанагындай жарнамаларга биз ишенбешибиз керек экен да. Бетиңиз дагы артат, сепкилдерди андай сатуунун жолу турбайбы демек? Дагы жаңы методдордун бири бул лазердик аппарат аркылуу сепкилдерди кетирет. Бул канчалык пайыз жардам берет? Именно бүгүнкү мындайча айтканда бүгүнкү күнү илимий фактылары бар. Ошол эле практикадан өткөн эң негизги метод болуп бул
именно лазер болуп эсептелинет бүгүнкү күндө. Ал мисалы лазер менен биз алып атканда ошол эле весушканы алсак, биз мисалы весушкалар 100% кетиребиз. Ошол весушкалар 100% кетиребиз. Бирок андан кийинки веснушка мисалы чыгышын же чыкпашын бул адекватный уход, тамактануусу дагы маанилүү экен, ооба. Мисалы адекватный уход кылыш керек. Ошол эле биз жогору айтканда SPF кремди коюп, мисалы загарды алып, имеюду сактанып, эртең менен загар алып, ошентип адекватный уход керек болот. Рахмат сизге, Айбек. Ийгилик каалайбыз, бүгүнкү күнүңүз жакшы маанайда улансын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер уккандай эле күнгө күйүүнүн дагы өзүнүн маданияты, тартиби бар экен. Эгер жаш, сулуу бойдон калгыңыз келсе, мына ушул эс алуу күндө баардык нерсенин баарын унутуп койбостон, өзүңүздүн ден соолугуңузга, жүзүңүзгө, келбетиңизге дагы кам көрүшүңүз керек экен. Ал үчүн атайын каражаттарды, коргонучу каражаттарды туура тандап, сапатына маани берип, колдонгонуңуз оң экен. Айтор, мен бирдекени билдим, ушул кесиптештен аппак кишилерге караганда биз сыяктуу буудай өңдүүлөр күнгө күйүү коркунуч азыраак экенин билип жүрөгүм тынчып калды. Бирок сиздерде дагы коргонушуңуздар керек экен, айтып өткөндөй эле. Ошол урматтуу телекөрүүчүлөр, ден соолукта болуңуздар. Биз менен саат 9-га чейин чогулуп туруңуздар.